Бул жерде бүтүндөй батырлар жана болочок батырлар отурат. Кыздар барбы? Турмушка чейли кыздар кол көтөрүп койгулачы. Машаллах, машаллах. Иншалла келечек батырларсыңар алтындарым. Келечектеги батырлар. Кыз балдарга ушу кичинесинен эле бир жакшы тарбия таалимди көп бериш керек экен да. Сахабалардын доорунда апалар бойкат болгондо колдорун коюп, экинчи колу менен Куранды кармап, аябай үн чыгарып окуйт экен да. Анан кимдин аялы Куран билбесе, ижарага бирөөдү алып келип, мына мен аялым, ушуга ушунча саат окуп бересиң Куран, ушунча деп акчасын төлөйт экен да. Ошондо жалаң хафизалар, алымалар болуп кеткен экен да, төрөлүпчү. Анан ошончу мен азыр бойкаттар болсо сөзсүз айтам, колуңду коюп туруп окуп берчи. Кийин могу бала түйүлдүк. Сөзсүз кийин илимге байланыштуу болуп калат да, илимге бурулуп калат. Жакшы сөздөрүбүздү айтабыз. Биз сени күтүп атабыз, биз сени жакшы көрөбүз деп. Бирок тиги баланы тарбиялоо жубайды тандоодон башталат, мындан да мурдараак. Топ кыздар турса, балдар мынтип караш керек да, үйлөнүп балдар окпаса. Ушу кыздардын арасынан кимиси менин келечектеги перзенттеримдин мыкты апасы боло алат да, мага сонун жубай боло алат, кимиси деп караш керек да. Кыздар дагы ушу топ жигиттин ичинен кимиси сонун жубай болот, сонун атеке болот, табышкер болот, балдарды жакшы тарбиялат, бизди камсыз кылат. Ким деш керек да? Балдар көбүнчө кыздардын сырткы кебетесине карайт. Тойлордо эми билесиңер да, салондон чыккандан кийин башкача болуп калабыз да. Ана кызды карачы, yoğan сулуу экен деп анан болду. Ал кандай кыз, кандай үй бүлөдөн өстү, кандай болду? Аны билбейт, илими барбы, жокпу? Ошон үчүн мындай шашпай балдарчы, балдарга да көп айтам кээ бир жерден. Шашпагыла, карагыла. Мындай бир толкунда сүйлөшүп калыш керек да. Кийин эле караса бир башкача, тескери сүйлөйт, башка болот. Садбакас устаз бир эмен айтты эле баянды. Бир кыз 30 параны жаттаган, Куран жаттаган хафиза болуп, анан турмушка чыкса, баягыны хафиза, сен Куранды жаттадың, эчтеке кылба, Кураныңды окуй бер деп, үйдө ошондой тарбия болуп калгандагы турмушка чыкса, баягы мен хафизамын. Сен билгене ким экениңди деп апасы да кулагына куюп атат да. Анан эртеси кампир менен эле бала күйөөсү. Караса келин чыкпайт. Чай жок, башка жок, кызмат жок. Анан күттү чыкпады, эртеси караса дагы эле чыкпайт. Кызым, эмне тиги чайпай болобу? Кандай болду десе, мен хафизамын деди да. Мен хафизам, билбейсиз мен ким экенимди? Апам айтпады сизге, мен хафизамын деди да. Балам, хафиза дейт, онун эмеси чыкпайбы, чай кылып айтат го. Хафизасы эмне деди да. Ошентип анан бала аны айтты, муну айтты, болбойт.